Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Taalam jardam менен күндө ушул багымдат намазынан кийин 20 мүнөт 25 мүнөт болсо дагы Аллахты эскерте турган пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүн үйрөнүп, динибизди үйрөнүп, диндин негизи болгон Аллах Тааламды таануу, пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү, Аллах ыраа көрүп бизге ыраазы болуп чоң неемат кылып берген ислам динди далил менен билип үйрөнүү, илимин үйрөнүүдөбүз. Аз болсо дагы туугандар, биз дагы деле Аллах жардам менен ушул ислам динди далил менен билүү деген бөлүмдө экинчи негиздебиз. Ар бир мусулман адам намаз үйрөнөйүн десе эле үйрөнөт. Намаздын шарттары кандай рүкүндөрү бар, намаз канткенде кабыл болот, намазды канткенде туура окуйм, намазды эмнелер бузат, намаздын ачкычы дарат экен, даратың жок болсо намазың болбойт экен, гусулуң болуш керек, мындай деп карапайым адамдар умтулат ушундай. Анан бул ислам, ыйман, ихсан дегенди адамдар угуп жүрөт. Бул нерсени дагы рүкүндөрү бар. Негиздери, устундары, шарттары бар. Адамдын исламы, ыйманы алсырап кете турган жагдайлары, исламы, ыйманы бузулуп кете турган жагдайлары, ыйманы алсырап кете турган жагдайлары, же болбосо ушуну жоготуп сала турган жагдайлар бар. Мына ушулорду ислам, ыйман, ихсан, мунун баары маратип, мындайча даража деп айт. Ислам болсо кенен, ыйман андан ичкерээк кирет, ихсан андан дагы тарыраак болот. Ошон үчүн ислам кенен дегенде кээ бир адамдар шек санаса деле оозу менен келмени айтып коюп жүрө берсе, мусулмандардын өкүмү менен кете берет. Шек санаса дагы, акыретке ишенбесе дагы, мусулмандардай жума намазга барып, келмени оозуна айтып коюп, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын убагында деле мунафыктар жүрө берген. Аларды айтканыбыз бири ошол мусулмандарда болгон олжолорду, жакшылыктарга илешип калуу максатында ичиндеги капырчылыгын жашырып коюп жүрө берген. Же жанагы налогтон качып, ошондой бир ыңгайсыз жагдайлар болгондо анан мусулман боло калып, исламды, ыйманды калкан катары колдонуп, мусулмандардагы жакшылыктарга илешип калайын деп жүрө берген. Мына ошолорду деле пайгамбар алейхиссалату вассалам билген мунафык экенин, бирок сырткы амалында мусулманчылыктын, исламдын практикалары жүрүп келген. Мунафык болсо да. Бүгүнкү күндө деле ошо мусулмандардын арасынан алким намаз окуйт, мусулмандардын сырткы амалдары исламдын, орозо тутуп жүрө берет. Бирок ичинде шек болсо, сыртынан биз аны мусулман деп билебиз, бирок өзү үчүн, ал адам үчүн ыйманы, исламы жарабай калышы мүмкүн, Алла сактасын. Ошон үчүн бул исламда биз айттык, буга чейин сабактадым, даражалар бар. Ошон үчүн исламды, ыйманды, ихсанды жакшы билиш керек. Ар бир мусулман адам ыймандуу боло албайт. Ар бир ыймандуу адам мусулман боло алат. Значит, ыймандуу адам мусулманчылыктан өйдө турат экен. Мусулманчылык сырткы амалдар менен чектелет. Ыйман болсо ошону якын менен билип, ишенип, шек санабастан, экеленбестен, эч кандай бир шек күмөнсүз бекем ички амалдарына чейин аткарган адам. Ал эми ихсан деген мухсин андан да бийик даража. Бул чоң күнөөлөрдөн улак болуп, Аллахка ынанып, якын менен ишенип, Аллах Тааламды көрүп тургандай ибадат кылат. Ал Аллах Тааламды көрбөсө дагы Аллах Тааланы көрүп турганын сезе билип ибадат кылып, Аллах Тааламдын көзөмөлүн эске алып, якын менен жүргөн адам. Бул эң бийик даража. Эми жаңы биз намазды мисалдадык. Намазда деле кээ бир адамдар шалакы, намазын кечирээктөр окуйт, кээ бирлер намазы жок, кээ бирлер намаз окуп атканда ою талаада, кээ бирлер намазын жүрөгү менен окуйт, шарттары менен окуйт, талабы менен окуйт, хушу, худу, коркуу, үмүтү менен тим эле чырайлуу окуйт. Машалла, ошон үчүн жана хадистерде келет го, бир адамдын намазы менен экинчи адам намаздын айырмасы асман менен жер. Дагы бир асарларда келет, намазда мисалы 10 сооп болсо, бир адам 1 эле соовун алат. Бир адам 2 эле соовун алат. Бир адам 3 эле соовун алат. Бир адам 4 эле соовун алат. Бир адам 5 соовун алат. Мындайча айтканда, намазды деле аткарууда ошол соопту, Аллах берген 100% соопту баардыгы 100% ала албайт. Бирөө 100%, бирөө 90, 80, 70, 60. Анын бар кайга көз каранда ошол адамдын намазга болгон мамилеси, намаз киргенге чейинки даярдыгы, намазга киргенден кийинки абалы, коркуу, ошонун ичинде кандай ирет менен окуп атабы. Намазда адамдар ар кандай болгондой эле, исламда дагы, ыйманда дагы адамдар ар кандай. Бир адамдын ыйманы бийик болот, күчтүү болот, бир адамдык ортончо, биринки ылдый болот. Исламда деле ошондой даражалары бөлүнүп турат. Мисалы жанагы күнөө иш кылган сайын адам эмне болот, ыйманы алсырай берет. Жакшылык иш кылган сайын адам эмне болот, ыйманы күчтөнө берет. Адам канчалык илим алган сайын,
жакшылык ишти жасаган сайын, билгендерин амал кылган сайын, намаздарды убагында окуган сайын, жакшылыктын үстүнө жакшылык күчөгөн сайын адамдын ыйманы күчөп баштайт, жүрөгү тазарып баштайт. Жакшылыктар ага адат боло баштайт. Ошол нерседен рахат ала баштайт. Күнөө иштерден оолак боло баштайт. Ал нерсе анын жүрөгүн кысып сыгып, жүрөк күнөөлөрдү, жаман иштерди жүрөгү менен жек көрүп, ага оор боло баштайт. Алла сактасын. Алла сактасын деп туруп, ушул нерсеге Алла таалам баарыбыз бекемдесин. Мына ошондой да туугандар, ислам, ыйман, ихсанда адамдардын бүт даражасы ар кандай. Аллах таалам Куранда да ушул бейишке кире турган адамдарды сыпаттап, керек болсо бейишке кирген адамдар дагы даражалары бирдей болбойт. Абалдары бирдей болбойт. Фатыр сүрөсүндө 32-аятында Алла таалам момундарды 3кө бөлгөн. Алымдар тафсиринде ушулардын баардыгы бейишке кирүүчү адамдар деп эскерген. Арасында кимдер? Өзүнүн жанына зулум кылгандары бар. Андан кийин зулум деген момун, исламан, бирок чоң күнөөлөргө да түшө берет да. Күнөөлөргө кайдыгер, тоо кылат, кайра чоң күнөөгө түшөт. Анан экинчиси бар, күнөөлөрдөн оолак болот, буйруктарды аткарат, бирок сооп иштерге анча умтулбайт. Мындайча нафилдерге, жана сүннөт амалдарга, садака иштерге, ашыкча соопту жинайын деп жакшылык иштерге умтулуп антпейт да. Арамбык кайсы нерсе арамдан оолак болот, кайсы нерсе буйрук, ошону аткарам дейт да, болду. Андан ары баягы нафил, сүннөт, сооп иштерди көбөйтөйүн деген нерсеге кызыкпайт. Бул экинчи категориядагы мусулман. Анан үчүнчүсү бар. Бул машалла буйрукту аткарат, тыйгандардан тыйылат. Анан сооп иштерди да көп умтулат. Жакшылыкка умтулат. Ваминхум сабиқун бил хайрат деген Аллахтын жардамы менен буйругу менен жакшылык ишке умтулуп, шашылып жарышкандар бар деген да. Мына ушул эң бийик даражада адамдар. Залика хуал фадлул кабир. Бул эң чоң жеңиш, эң чоң ийгилик деп Алла таалам сыпаттаган. Биз ушул Куран китепти өзүбүз тандаган кулдарга мурас кылып бердик. Фаминхум залиму ли нафси. Биринчи, өзүнө залым кылгандар, өзүнө зулум кылгандар. Мындайча айтканда, күнөө иштерге түшө берген адамдар. Ооба тоо кылат, бирок кайсы бир деңгээлде чоң күнөөлөрдү да кылып жүргөн ыйманы алсыз мусулман. Ваминхум муктасид деген, муктасид жана экинчи категорияда. Буйрукту аткарат, арамдан тыйылат. Бирок ага кошумчаларды кошпойт. Соопторду көбөйтпөйт. Бул экинчиси. Үчүнчүсү Аллах мактаган булунда умтулган жакшылык иштерге. Сооптору көп, буйрукту аткарып жана тыйган нерселерден тыйылып, керек болсо кээде айрым мубактарды таштайт. Эмне? Уруксат берилген нерсе. Ошонун артында балеге жолуп калбайын деп. Убактына чейин бүт жашоосун илеттеп, жакшылык ишти көрсө умтулуп, жаман ишти көрсө алдын ала таштап. Мунун артынан кээде мубак болуп калат, ошонун артынан байкайсыз да, мисалы бир жерге отуруш бар, 2 саат, 3 саат отурат. Отуруш өзү жакшы, ыймандаш. Анан бир аз 1 сааттан карасаң тарапайра башталат, ушак кептер башталат. Ошону сезбегенден ал жерден адам убактын сактап коюп ушулардын ушагына шерик болуп калбайын деп адам жылып кетет. Отуруш мубах, уруксат берилген нерселер, бирок ошондон кийинки ар жактын натыйжасын, акыбетін байкап адам туруп кетиши. Ушундай мисалдар көп да. Мубах таштайт дегенде ошонун артынан бир балени сезет. Ошонун артынан бир жоготууну, убакытты текке кетирүүнү сезгенден ошол жерге дагы өзүн сактап оолак болот деген сөз. Бул мисал эмнеге туугандар? Бул ошол исламды, иманды практика кылганда, мусулман аткарганда адамдар ар кандай даражада болот экен. Анан мунун баардыгы кайсыга кетет? Мунун баары илимге кайтат тууган. Адам канчалык билген сайын жоопкерчилиги күчөйт, коркуусу күчөйт, Аллах тааламга жакындоосу күчөйт. Адам канчалык билбесе, билбеген нерсесине душман адам. Андан оолак алыс болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жана карапайым адамдар гусул, дарат, жакшы деп умтулушат, аябай сурайт. Бирок исламдагы келменин мааниси, исламдын рүкүндөрү, исламды бузуучу нерселер, исламдын шарттары, ушунун маани, маңызы, талаптары, максаттары, муну алсыратуучу, жоготуучу, кабыл болбой турган нерселери бул мусулман адамга жарашпайт туугандар. Ошон үчүн экинчи негизде исламды далил менен билүү дегенде ушуну жакшы билип алуу деген сөз. Анда исламдын рүкүндөрүнө бүгүн киришебиз иншалла. Исламдын рүкүнү дегенде эле биринчи эмне? Бул ла иляха иллаллах шахада келмеси. Мухаммад расулуллах. Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах. Автор айтып атат: "Ма'наха ва далилуха". Мунун мааниси жана далили. Исламдын 5 рүкүнү бар. Биринчиси шахадату ла иляха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп күбөлүк берүү, Мухаммад Аллахтын элчиси деп. Экинчиси намаз, үчүнчү закетти берүү, төртүнчү орозону тутуу, анан бешинчиси Аллахтын үйү болгон Меккеге ажылыкка өмүрүндө бир жолу баруу. Анан Алимран сүрөсүндөгү 18-аятты ушул ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах келмесине далил катары бөлүктүн далили деп келтирди.
Şahidallahu ennehu la ilahe illahu vel malaikatu vel ulul ilmi qaimen bil qist. Allah Taalam özü küölükö öttü. Allah'tan başka sığınığa tatıktı hiç kim yok. Jana perişteler küögө öttü. Jana ilim eğleri küögö öttü деген ayatты keltirет. Mına tugandar uşul İslamdın 5 rükünün жақсы түшүнүш керек. Biz uşunu birden toktolobuz inşallah. Bugün uşul şahadat alla ilahe illallah kelmesi boyunca. Şeyh Salih Fawzan hafizahullah düşündürme berip mınday deydi. La yaqumul islamu illa ala hadil arkam. İza fuqidat fa innal islama la yastaqim. Adamdın İslamı, mına Müslüman bolup keldim, men bagındım, işendim, ınandım, moyunum aldım, sundum, moyun sundum dep Müslüman adam girip geldi İslamga. Elesetiңиздер, көйлük berip kirip geldi. O Allah'ım sen жалгызсың, senden başka hiç kim şerigin yok. Sen gana ibadatga tatыктуусуң, men senin kulunmum, moyun sundum, yaqimen işendim dep Müslüman adam көйлük keltirip bildim, ınandım, yaqimenen dep kirip kelip atat. Kelimen ayt. Kelimени adam ne айтканда көргөн нерсесине, билген нерсесине, уккан нерсесине, болгон нерсесине көөлүккө өтүп атасыз. Бул адама турам деп. Мухаммад алейхиссалату вассалам жөнөтсүң ага башыйем деп. Анын сөзүнөн эч ким сөзүн үйдө койбойм. Динди мына ушул сен жиберген пайгамбардын жолу менен сага сыйынам деп көөлүккө өтүп атам деген сөз. Эми исламга кирип келгенден кийин адамдын исламы туура болуп саналбайт. Эгерде ушул 5 рүкүндө алып келбей турган болсо. Эгерде ушул рүкүндөр жоголо турган болсо, анда адамдын исламы түз эмес, исламы туура эмес. Ал эми мындан башка амалдардын бардыгы эмне деп айтса, алар рүкүн эмес. Алар ушул 5 рүкүндү толуктоочу амалдар деп билебиз. Толуктоочу, чырайына келтирип, жакшылыгына жакшылык кошуп, соопторун топтоочу амалдар. Бирок булар рүкүндөр деп. Рүкүн дегенде мында элестетиңиздер, үйдүн 4 бурчу бар деп коңуз. Ошо 4 стунун бири куласа үй кулап кетеби? Мына ушундай. Бул исламдын рүкүнү келме, эң биринчиси ушул. Ар бир сооп амалдар, мусулман адамдын кылган жакшылык амалдарын бардыгы ушул исламдагы 5 рүкүндү толуктоочу амалдар болуп саналат тугандар. Ошон үчүн Жибрил периште келип, Аллахтын элчисинен сахабалардын көзүнчө, "О Аллахтын элчиси, мага ислам жөнүндө кабар бер" дегенде эмне деди? Ислам деген бул сен жалгыз Аллах өзү гана бар, ал өзү гана ибадатка татыктуу, Мухаммад анын элчиси деп айтышың, жана намазды тургузушуң, жана зекетти беришиң, жана орозо тутушуң, жана ажылыкка барышың мүмкүнчүлүгүң болсо деп айткан. Ушул исламдын 5 түркүгү деген, негизи деген, устуну деген. Фафассара al-islama bi annahu hadhihi al-arkan khamsa. Lakin hadith Ibn Umar bayyana anna hadhihi al-khamsa hiya mabani al-islam. Дагы бар хадисте Ибн Умарда. Дагы бир хадис дейт, "Бунияль ислам аля хамс" дейт. Нечкне ислам ушул 5 негизге курулган, 5 негиздин үстүндө турган деп айтат. Ай анна hadhihi al-khams laysa hiya al-islam kulluhu lakinnahu аркануху омабаниху аллати якуму алейха. Мындай чыкканда исламдын бардыгы ушул 5-өндө эле, исламдын бардыгы ушул 5-өө эле деп айтылбайт. Бул ислам ушул 5 түркүгө курулат. Калган амалдардын бардыгы, башка ислам жакшы иштердин баары ушул 5-өөнүн негизинде, ушул 5-өөнүн алдына курулат деген сөздү. 5-өөнүн алдына топтолот деген сөз. Мындай чыкканда ушул 5 нерседе адамда кемчилиги бар боло турган болсо, кемчилик деген ушуну буза ала турган болсо, анда башка амалдарынан топтогондон пайдасы болбой калат. Мисалы, бир адам ла илаха иллаллах деп күөлүк келтирди дагы Аллахтан башкага сыйынып атса, ширк кылган болсо, анан зекетин берип коет, намазын берип коет, орозосун тутуп коет, намазын окуп коет, ажылык үйгө барып коет, пайда береби? Пайда бербейт тугандар. Эмнеге? Себеби шахадасын бузду. Ал айтты да шахада, күөлүк берем Аллахым, сенден башка эч кимге сыйынбайм деди дагы, арбактарга сыйынып кетти. Эми караңыздар, дагы экинчиден күөлүк берди. Мухаммад Аллахтын сен жөнөттүң элчиси, мен ушуга баш ийем, моюн сунам, сага ушундай шарият менен сыйынам деп Мухаммад Расулулла мааниси ушул да. Деди дагы пайгамбар келет экен деп ынанып алды. Же болбосо Алла сактасын, пайгамбар алейхиссалату вассалам жолу менен эмес, башка жол менен сыйынып баштады Алла Таала. Өзү туура көргөн жолдорду. Эмне ибадат жардам береби? Бербейт да. Намазын бузуучу жагдайлар. Намазы жок 5 мал. Зекетин берет, орозосун кылат, умрага кайта барат. Анан намазчы десең, эң главный жүрөк таза болсо болду да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып атат, кыямат кайым барганда адам эң биринчи намаздан сурат. Намазың жокпу, амалың жок. Намазың жокпу, башың жок. Жана денедеги баш кандай болсо, колу, буту, денесинен башка пайда береби? Аллах сактасын. Зекетти буза турган мисал. Зекетти мен бербейм, налогко төлөп атам, сот фондко төлөп атам, анча-мынча мечиттен чыкканда 50 сом, 100 сом берип коюп атам. Эми зекет дегенде 40 койдон 1 кой берип, 100 миң сомдон 2,5 сом ай сайын, жыл сайын төлөп,
баягы нисобный күн. Бул зекет жөн эле. Ал пайгамбардын убагында эле болгон, аз бербейм десем эмне? Болду, ислам кулады бул адам. Орозонду келели мисалга. Орозо эми бул диета катары эле. Байлар менен кедейлердин сездириши үчүн мен орозону тутпайм деп ушуга каршы турду. Исламга жардам бербейт. Ажылыкка келели. Ажылыкка барып эле коюн, ал арабтардын бизнеси экен, пайгамбар урпактарына түшүп кетипти бизнес. Анан барып келип, кээ деле ажылыкка барып келип, же умрага барып келип каршы сүйлөгөндөр бар. Мына ушинтип ушул 5 түркүктүн бирине Аллах сактасын каршы сүйлөп, же ушуну буза турган кадамга бара турган болсо, кадам барып башка зикир кылат, сооп иштерди кылат, дуа кылат, ар кандай жакшылык иштерди кылат, куржалак, пайдасы жок. Ал эгер адамдын келмесинде биринчи 5 түркүктүн биринчисинде шахада ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах шарттары жакшы, талаптары сонун, максаттары бүт иретинде, келмеси бузулган эмес, намазы бекем, алхамдулилля, зекети бекем, орозосу бекем. Анан бул рүкүндөргө шектери жок, күмөндөрү жок, каршы сөздөрү жок, туруктуу бекем болгон болсо, алхамдулилля. Өткөндө бирөө намаз окуп эле аткан адам айтып атат, өтүп кетсем бир Кудай билет, аякты көрүп келген адам бар бекен, бар болуп калса пайда берет, жок болсо айла жок дегендей кылат. Аллах сактасын, биринчи эле келмеден кылып атат да. Мусулман адам келме берип кирип атканда ошо иман менен кирип атасың. Аллахым, сен гана жалгызсың, сенден башка ибадатка татыктуу зат жок. Сага моюн сундум, мен кулуңмун, исламга ынандым, ыраазы болдум. Сени Роб деп ыраазы болдум, пайгамбарды Аллахтын элчиси деп ыраазы болдум. Ушул диниң менен сага баш ийем, сага жакындайм, сага эч ким шерик кошпойм деп иман келтирип келди да. Ошон үчүн туугандар, бул исламдын 5 түркүгүнө жеңил карабаш керек. Ла иляха иллаллахны Мухаммад расулуллах келмесин, маанисин, далилдерин, талаптарын, максаттарын, шарттарын адам жакшы түшүнүш керек. Андан кийин автор ушул шарттардын түркүгүн эскерип, Аллах тааламдын күбөлүк берген аятын келтирди. Шахидаллаху аннаху ла иляха иллаху деген. Шахида деген күбөлүк берди деген сөз да. Аллах тааламдын күбөлүк берген эмне десе, алымдар ушу сөздөрдү айтты. Мындай айтканда, өкүм берди дейт. Өкүм берди, ушу 5 нерсени жаттап калыңыздар туугандар. Жана буйрук берди экинчиси. Үчүнчүсү билдирди, төртүнчүсү баяндады, бешинчиси ушуну милдеттендирди дегенди билдирет. Бул аятта айтып атпайбы, Аллах таалам күбөлүк берди, өзүнөн башка сыйынууга татыктуу зат жок, жана периштелер дагы күбөлүк берди. Аллахтын ушундай жалгыз экенин, андан башка сыйынуктуу зат жок экенине. Жана илим ээлери да күбөлүк берди дегенде, күбөлүк дегенде Аллахтын күбөлүк берген эмне дегенде, Аллах ушул 5 нерсе менен өзүнө күбөлүк бериптир. Биринчиден өкүм чыгарды, менден башка Кудай жок, мен гана сыйынууга татыктуумун деп. Экинчиден буйрук кылды муну бүт жиндерге, адамдарга. Мага гана сыйынасыңар, мага гана ынанып багыт аласыңар, ибадат кылып жакындайсыңар. Менден башка эч кимди шерик кошуп, мага шерик кошуп сыйынбайсыңар. Жана ушул нерсени үчүнчүсүндө ва алама деген билдирди бизге. Анан бешинчиси билдирип эле койбостон, төртүнчүсү баяндады, түрлүү түркүн жол менен, Курандагы аяттар менен, пайгамбарыбыздын тили менен. Анан бешинчиси ва алзама. Алзама дегени мойнубузга жүк кылып, жоопкерчилик менен милдет кылды ушуну. Мына ушуну кыласың, муну кылбасаң, анда мындай азапка тартыласың. Ушул Аллахтын күбөлүк бергени ушул 5 нерседе айланат туугандар. Өкүмдө, буйрукта, билдирүүсүндө, баяндоосунда жана милдеттендирүүсүндө. Субханаллах, туугандар, кээ бир адамдар күбөлүк бергенин маанисин түшүнбөйт. Ла иляха иллаллах деп коет. Мисалы өткөндө бир бүй бакшы менен сүйлөшүп атам, жолдон баратып, жолуп калып, анан ушул арбактар боюнча сүйлөшүп кеттик. Аны айтсам айтат, мен дейт мусулманмын дейт. Ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах айтам дейт. Анан ошол эле учурда мен сурадым, сиз ушул улуу эле эчекен да. Анан келменин маанисин билесизби десем, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах, Мухаммад пайгамбар деп билем, Аллах тааламды тааныйм дейт. Анан ошол учурда эле жанагы мазарларды кыдырып дейт, береке тилеп, ошолорго аркылуу Кудайга жакындап, анан ошолорду колдойт деп сүрөткөн. Ушундай адамдар келмени айтат, бирок ошо келменин маанисин түшүнбөгөндүктөн ушул кадамга барып атат туугандар. Эгерде ошо билсе, айтып аткан келмесинде Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп, жалгыз Аллах гана, өзү гана бар деп тастыктап, андан башка заттын бардыгы сыйынууга татыктуу эмес, жакындууга татыктуу эмес, аларды шерик кылууга татыктуу эмес, жалгыз өзү гана Аллах арнаш керек деген ушул шахада келмесинде камтылып атканын билгенде, жанагындай кадамдарды, ширктерди кылбайт эле. Келменин маанисинде ушул сөз айтылып атат да. Ла иляха дегениңизде билиңиз, мынтип айтып атасыз да. Аллахтан башка сыйынуучу заттардын бардыгын четке кагам деген сөз да. Жалпак тилге айтканда ушундай эле сөз. Бир гана жалгыз Кудай бар, Аллах. Андан башка күмбөз болобу, мүрдө болобу, буттар болобу, булак болобу, эмне гана зат болсун, бардыгын четке кагам деген сөз. Четке кагам деген сөз ошолорго бир Кудайдын кудуретин берип, сыйынбаймын, жакындабаймын. Алардан бир пайда, үмүт, пайда, зыянды
зыянынан коркуп, пайдасынан үмүт кылбаймын. Анан иллалло дегенизде минтип атасыз. Мен жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынам деген сөз. Мына эч кандай жокко чыгаруу менен тастыктоону айтып атасыз. Ушул экөө эриш аркак бирге болуш керек туугандар. Кимде ким Аллах Тааламга ибадатты тастап коюп гана жокко чыгарууну камтып алса, анда келмеси туура эмес болот. Кимде ким жокко эле чыгарып коюп, бирок тастыктабай койсо, анда да келмеси ката болот. Тилекке каршы көп угам мечиттерге кирип калсаң деле келменин маанисин айтат, туура эмес айтат туугандар. Котормосунда туура эмес айткан учурлар. Кээ Аллахтан башка кудай жок деп. Кээ болсо Аллахтан гана болот дегенди жүрөккө киргизүү деп. Аллахтан башкадан болот дегенди жүрөктөн чыгаруу деп. Мындай айтканда сөздөрүнүн маанисин айланып келсең эле, баягы Меккенин мушриктердеги билген маанини эле айтып аткан болот. Ошонун тегерегинде эле. Ошон жокко чыгаруу менен тасыктоо бирге болуш керек. Мына ошондо келменин мааниси туура чыгат. Ла илаха илля дегенде бардык Аллахтан башка сыйынуучу заттардын баарын жокко чыгаруу. А бирөө жөн эле айтып койсоңуз эгерде Аллах өз ибадатка татыктуу десеңиз, тастап койдуңуз да. Бирок жокко чыгарбасаңыз, анда Аллах да татыктуу, анан башкаларга да сыйына берсе болот деп жанагы келменин маанисин түшүнбөгөндөр сыйынып жүрбөйбү ошон үчүн. Ушул маанисин түшүнбөгөндөн жанагындай ширктерди кылып атат да. Куранда дагы канча жерде келгенде ушул жокко чыгаруу менен тастыктоо келмеде камтылып келген. Ушунун маана ла илаха иллалло ушундай. Ла ма'буда би хаккин иллалло азза ва жalla. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок чын. Чыныгы ибадатка татыктуу жалгыз Аллах өзү гана деп. Амма ман абада гайралло фа инна ибадатаху батила. Ал эми Аллахтан башкага ким сыйына турган болсо, Кудай бар деп ал сыйына берет, башка Кудай сыйынуучу зат бар деп сыйынат. Бирок анын ибадаты эмне болот? Жалган болот. Туура эмес болот. Мына Куранда деле канча жерде Аллахтын жалгыздыгын эскергенде сөз жокко чыгаруу менен тастыктоо камтылып келет. Мисалы Хадж сөзүн караңыз. 62-аят. Залика би анналлаха хувал хак ва анна ма ядуна мин дунихи хувал батил. Караңыздар, кайерде жокко чыгарып, кайерде тастатат. Биринчи айтып атат. Залика би анналлаха хувал хак. Себеби акыйкатта Аллах өзү гана акыйкат деп. Бул эмне кылып атат? Тастыктап атат. Аллах өзү гана акыйкат, өзү гана ибадатка татыктуу экенин. Ва анна ма ядуна мин дунихи хувал батил. Ал эми андан башкага сыйынып, суранып жүрүп аткандардын баары жалган деп. Жокко чыгаруу менен эмне болду? Тастыктоо камтылып келди. Дагы бир башка аяттарда жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, ага эч кимди шерик кылбагыла деп. Ошондой эле ла илаха иллалло, Аллах өзү гана ибадатка татыктуу, андан башканын баардыгын четке кагып Аллах Таалам ла илаха деген сыйынуучу заттардын баары, сыйынуучу кудайлар деп аталган баардыгы жалган, туура эмес деп атат. Мына ушул аятта дагы Али Имран сүрөсү 33-аятында биринчисинде шахидаллаху аннаху ла илаха иллалло дейм. Аллах Таалам күбөлүк берди, ал өзү гана жалгыз, андан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок деген сөздө Аллах Таалам өзүнүн жалгыздыгына өзү күбөлүккө өтүп атат деген сөз. Ва ху астакул қоилин. Аллахтан да өткөн чынчыл зат барбы? Эң чынчыл күбөлүк бул Аллах Тааланын өзүнүн күбөлүгү өзүнө өткөн. Ли аннаха садиратун ан хакимин кабирин алим. Бүт нерсени билген, кудуреттүү, даанышман, кабардар, билүүчү, бардык нерсе кудуреттүү болгон чынчыл Аллах Тааланын өзүнүн күбөлүгүнөн өткөн чоң күбөлүк жок. Анан кимдер күбөлүккө өтүп атат? Эң шарапаттуу, эң ардактуу, урматтуу Аллахтын махлукаттары ким? Периштелер. Мына ушул периштелер, жалпы периштелер күбөлүккө өтүп атат. Аллахтын өзү гана ибадатка татыктуу экенин, жалгыз экенин, шериги жок экендигине. Улар ушундай периштелер күнү түн уктабаган, чарчабаган, Аллахтын буйругун заматта аткарган. Ар бир периштеге өзүнө Аллах Таалам кыямат кайымга чейин аткара турган иштери бар. Мына ушул периштелердин күбөлүгү да эң чынчыл күбөлүктөр. Анан илим ээлери өтүп атат. Илим ээлери дегенде ушул экөө теңирет дейт алымдар. Периштелер дагы, анан адамдардын арасынан илимдейлер. Бул караңыздар туугандар, илимдин шарапаты. Илим адам билсе кандай даражасы көтөрүлө турган. Өзүнүн жалгыздыгына күбөлүк өтүүдө Аллах Таалам өзүн эскерди, периштелерин эскерди, анан илим ээлерин эскерди. Ошон үчүн бул кээ бир адамдарда күбөлүк берип атканда ушуну эстей жүрүш керек. Күбөлүк дегенде адам көргөндө күбөлүк берет, укканда күбөлүк берет, анан көргөндө, билгенде, ошол жерде болгондо күбөлүк берет. Адам келмени айтып күбөлүк берип келгенден кийин ошол күбөлүгүн сакташ керек. Келменин маанисин сакташ керек. Анан бу жерде илим ээлери дегенде туура түшүнүш керек турган. Илим ээлери деген бул жанагы филология, социология, инженер, анан медицина, анан жанагы инженердик дүйнөдөгү аз илим посттор бар да. Ар бир илимдин өзүнүн багыты бар. Ошол илим ээлерин айткан жок. Бул жерде пайгамбарлардын мураскорлору болгон аалымдарды айтып атат.
Аллах Тааламды тааныган, пайгамбар алейхиссалату вассаламды тааныган уламаларды айтып атат. Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама. Аллахтан чыныгы коркуучулар кимдер деген? Алымдар деген. Шарият илим билген алымдарды айтып атат. Кээ бир ушундай аяттар келгенде ахли бидалар түшүнбөгөндөр ушул бир илимге таандык болгон алымдарды эле эскере берет экен да. Алар каякта таанысын, кантип көөлүкөсүн өздөрү ширкке түшүп, анан ушундай илимге чыгып алып туруп аягында Аллахты жокко чыгарып атса өздөрү. Атеист болуп кетип атса, канча деген илимпоз адамдар бар атеисттер. Дүйнө деген зырыф болгон, анын зырыфтан пайда болду дегендер бар. Жөн эле жаралып калдык дегендер бар. Анан алар чектелүү бир илимде адис балким, геология боюнча, астрономия, ар кандай бир билекет илимдерде. Ал илимде айтылган жок бул жерде. Аллахтын жалгызына көөлүгү өткөндөр булар пайгамбарлардын мурасколору. Ар бир илимге айтылганда ошо илимди кошуп айтат. Математика илими, медицина илимде алым деп айтыш керек да. А монда абсолюттук илим айтылганда Куранда келгенде илим ээлери, илимдүү адамдар, Аллахтан коркуучулар, илим ээлери да көөлүгү өттү дегенде билиңиздер булар кимдер экен? Шарият илим билген алымдарды айтып атат. Аллахтан корккон пайгамбарлардын мураскорлору болгон алымдарды айтылып атат деп билебиз. Ушуну эске алып коюңуздар. Себеби мен мына угуп калып атам. Кээ бирлер түшүндүргөндө ушул бүт жанагы илимпоздорду кошуп салып сүйлөгөндөр бар экен. Бул ката түшүнүк. Андай илимпоздордун канчасы атеисттер бар, канчасы Кудайды жокко чыгаргандар бар, канчасы мушриктер бар арасынан, канчасы ырым-жырым жанагы периштелерге, пайгамбарларга деп сыйынгандар бар. Анан ушинтип сыйынган адам кантип көөлүкөсүн? Көөлүккө ошо билген, адилеттүү, инсаптуу, чыныгы Аллахтын ардактуу адамдары өткөн да. Өзү өтүп атат Алла Таалам. Жана 5 нерсе менен өкүм берип, буйрук берип, билдирип, баяндап, милдеттендирип. Ушуларды билдирип туруп, бүттүгү кимге милдеттендирип? Периштелерге, адамдарга, жиндерди баарыбыз. Анан периштелер өтүп атат. Анан илим ээлери өтүп атат. Адилеттүүлүк менен деп. Эмне деп? Ла илаха илля хуал азизул хаким. Таанышман болгон, күч кудурет ээси Аллах өзү гана жалгыз. Андан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Шарт деген ошол намаздын киргенге чейинки абалдарды айтат. Сырткы абалдарды. Мисалы намаз шарттарынан даратчан болушун керек, авратың жабык болуш керек деп сырткы. А рүкүн деген ички нерсе айтылат. Ислам ички. Намаздын рүкүнүнө мисалы Фатиха окулуш керек, рүкү, сажда дегендерде. Ошолор болбосо эмне болбойт? Намазыңыз болбойт. Исламда да ошондой да. Ушуну түшүнүңүз да. Мен исламга кирип алсам эле болду, рүкүн шарт деген жок экен. Ислам бузулбайт экен, жүрө берет экен деп ойлобоңуз. Исламыңыз бузулат. Исламың кайдыкча намазыңыз бузулуп калат атпайбы? Дараты жок кирип алган болсо, эстесеңиз кайра намаз кайра окуп атасыз. Болду, исламга кирдим, ушу мен ислам менен өтүп кетет экен дебеш керек. Адам исламын алсыратат. Айтпадыкпы? Мусулмандар иманда кандай болду, исламда да ошондой. Өйдөсү бар, ортосу бар, ылдыйы бар. Исламын жок кылып алат, исламдан чыгып кететкендер бар. Өзү чыгып кеткен, өзү билбегендери да бар. Алла сактасын. Ошондой эле келмеде ушул исламдын 5 түркүн жакшы билиш керек. Калган сооп амалдардын бардыгы ушул 5 түркүккө, 5 устунга, исламдын 5 рүкүнүнө топтолот, жыйналат, курчалат. Ушунун алдына толуктоочтор да. Эгер ушул 5 рүкүн куласа, кайсы бир андай адамдын исламы кулайт тургандар. Мисалдап бердик. Ошон үчүн муну шашпай, жакшылап түшүнүп алыш керек. Эртең аны бала чакаңыздарга, үй бүлөңүздөргө, жакындарыңыздарга түшүндүрүү сиздерге да милдет болот. Аллах Таалам баарыбызга ийгилик тауфик берсин. Өзүнө чырайлуу ибадат кылууга, Аллах Тааламга көп шүгүр кылууга бизге жардам берсин. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүн эрчүүгө, ислам динди туура карманууга, ар кандай ырым-жырымдан, бидаттан, исламга каршы болгон нерселерден улак болууга, Аллах Тааламга ихлас менен тунук ибадат кылууга жардам берсин. Жакшылыктардын эшигин ачуучуга, жамандыктардын эшигин жабууга бизди себеп кылсын. Мусулман адамдардын жакшылыгына себеп кылсын. Башка бир адамдын намазга түшүшүнө, туура жолго түшүп калышына бизди баарыбызды себеп кылсын. Жакшылык иштерде бизди колдонсун. Аллах Таалам баарыбызга акыйкатты акыйкаттай көргөзүп, ошону бекем карманууга жардам берсин. Саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.